Салам достор, бүгүн ушул балага болгон тарбия боюнча сөз кылып коеюн деп чечтим. Себеби баягы тегерек четте жашаган адамдарга айтам да кээде. Жетишпей атабыз ушу клубника тергенге бош кишилер болсо келип бир аз акча иштеп кетсеңер болот депчи. Анан ошол жерден жазган адамдар болот. Көбүнчө энелер да. Ушу балам жөнөтсөм болобу, бир аз иштеп кетсе болобу, 7-8 класс депчи. Анан бош болсо мейли келип иштеп кетсин деп 1-2 саат иштейт да эми терип кетишет. Анан баягы күлүктү бээ туйт деген сөз бар го кыргыздачы. Ушу энелер балдарыңарды кичинекейинен ушинтип иштегенге үйрөтүп, эгерде иштегиси келбесе анча урушуп деле бар элдер иштеп келип атат, сен деле иштеп кел деп жөнөтсө, бул мен пойлама эле жөнөткүлө деген сөз жок. Негизи ошо иштетип көндүрсөңөр, баягы бош маалында да, конечно, окуу наркотикаден кийин. Анан ошондо ошол балаңар бир аз баягы жашоого даяр болуп калабы дейм да. Баягы оозун ачып силерден неме кылбайчы, надежда күтпөй. Но 3 баланы карасаңар, эми саат 11лерге келгиле деп группага жазсам, булар уже 10до ушул жерде жүрүшөт да. Байке биз баш төрбөйлү иштеп алалычы депчи. Бул деген кыйын, мындай курч балдар чыгат деген сөз да. Экөө дос экен, бирөө отдельно келди. Негизи мындай болор бала богунан деп өздөрү эрте эле келип алышты. Биз иштей береличи үйдө, жөн отура бербей депчи. Так что балдарды кичинекейинен ушинтип үйрөтсөк жакшы болобу дейм да келечегине.